Assalamu alaikum agayın. Mına men 27 yıldan beri 12. Kiçir rayonda turam. Mına o Asanbaydın talası, Ortasay taraптагы Ortasay mına Ortasay adırları. Mına trolleybustардын akırkı ayaldaması da trolleybustар uş жерден kayırlat. Mına o trolleybustun ayançası toktoy turgan ayaldamasın karagıla emi kança yıl boldu ilgerten beri uşul talkalanıp busulup mına o toktogon ары beri kımgutta el ары beri basalbayt je ötkөл el basa turgan çiğinler de yok. Anan emi ben aytayın degenim onu çirkö saldı mal Kudayga sıyınuu deçem ar jakta azan çakırgan meçit ber jakta koңгуроо аккан çirkömü kızık jerde yaşaymiz ушундай эми баары жолдор Kudayga дейли. Анан эң башкысы айта турганыбыз мына o түштүк аймагы шаардын Асанбайга чейинки талаалар эле мына булар бактар эле бир кезде массив жашыл массив болчу. Эми Суалиевдин убагында Эстердин убагында тоолорго чейин адырларга чейин мистелер каражыгаштар жанагы кургакчылыкка байымдуу деп тигилген. Анан эми мунун баардыгын үйлөрдү салды, шагыратып азыр да салып атат, укмуш үйлөрдү салып атат. Эми эң жаманы мени кейиткени плансыз салынып атканда ширеңкедей эле уруп атат да арасын. Жык жыйма кылып эле уруп атат, баягы массивтен эчтеке калган жок. Эң жаманы мына өткөндө сейсмологиялык борбордун жетекчиси сүйлөп атпайбы? Мына бул жерде илгертен айтылат да, тиги 1911-12 жылдарда болуу керек. Ушул кеминде мына кичи кеминде чоң зилзала жер титирөө болгондо жана айылдар, короолор менен койлор, малдар жер жутуп кеткен деген. Абдан чоң жер титирөө болгондо. Эми ошол кайталанат 100 жылда деген үрөй учурган сөздөр бар. Бирок мына сейсмологиялык институт мына нар жагында дагы талкаланып калды. Ал директору академиянын президенти болуп жүрөт го. Бир кезде мен интервью алдым эле ошол кишиден. Мына жерде дыра дейт орусча. Красная зона деп тетиги сокулукка чейин тоону түптөгөн сейсмологиялык чоң жаранка бар деп айтылат да. Ошо жаранкасына карабай уруп атат үйлөрдө. Эми Кудай сактасын. Өткөндө кичине анча-мынча жер силкинбедиби? Мына кандай адамдардын үрөйү учуп кетти ошондо. Мынабу ошо жаранканын үстүнө уруп атат үйлөрдү. Тигинден ары ким уруксаат берип атат? Кандай аны караганда киши жок. Билбейм эми кандай мэр кандай мерчем деп атат, эми алы жетеби жетпейби уруп атат. Эми сала берсин дейли, бирок мынабы элдин келечеги кийинки урпактар эмне болот деген маселелер да. Анан мен дагы бир кейиткен мына эртеден бери шаарды карап мына биздин акыр чикир жөнүндө айтып жүрбөйбүзбү? Мына биздин ушу Асанбайга да келди. Мына шмотка орусча айтканда бирдемелерди саткан жана илгери эмне дечү эле? Чалды бар бир чорный рынок деп койчу эле, тетиги ылдый жакта эле. Ал Эстердин убагында бир кенедей жерге апарып ошол жерге бир жашыруун сатышчу. Азыр мына жайма базарга кылып алды мына жерде. Көбү орус улутундагы пенсионерлер, мына ардагерлер дейли. Эми орус улутунда дегени бул жарыктыктарды мен жакшы билем. Кошуналарым бар. Окат деп эле бирдемени илгертен бери эле жыйнай бергенде ошол бир эски уску бирдемелерин алып чыгып алып сатып атат. Эми жан сактоо жаман эмес азыр. Булардын пенсиясы деле эми мурдатан ушул Эстер убагында орус улутундагылар жакшы жашаган бизде. Мына борбордо бирден, экиден, үчтөн үйлөрдү алып коюп, биз үй алабыз менен канча жашыбыз өттү. Булар ушул жакшы эле жашайт. Эми бу ушу жерге алып келип эле мына мындай шаардын кебетесин ого өтөр кетиришип абдан кымгут бир ого өтөр бир жаман маанай түшүп атат да. Ушуну мэр караса жакшы болот эле. Акимчилик караса караш керек да ушуну. Аргай жерге барып эле эми Ош базарынын тегерегинен орун берди. Аякты эле самсаалайт. Мына биздин Ортосай базарынын айланасы самсаалайт. Ушу самсаалактарды жоготуп бир борбор кылбайбы мэр?
Бул басып бир иштесе болбойбу? Контордон эле, кеңседен эле чыкпайт. Шуну айталы дедик. Мынабы дагы да айтайын, кымгут, эң кымгут мынабы троллейбустун токтоочу жайы. Өткөл жол болболду да. Эми машинасы деле өтүп атат, троллейбусу деле ушунда абдан мынабы троллейбус айдоочулар ыйлайт, сурасаңчы. Кыйын да акыбалы.